Assalamu alaikum dostlar. Жана bir заказ болду, немеге бардым. Роддомгочу. Барсам бирөө кыздуу болуптур. Базар жок, кызын өмүрүн берсин. Айтайын дегеним, шундай тарак-турак менен жанагы аялын алып чыгып кетти, жанагычы мишкалар, гүлдөр, музыка, ха-ха-хуха. Биз 50 чакты адам келип алып чыгып кетти. Ошонун не кереги бар дейм. Жөн өзүң келип де машина эмес, эки машинага салып кетип койбойсуң дейм. Үйүңө барып алып, 4 дубалдын ичинде камалып алып, мага десе элге 40 күн аш берди төбө союбай. Ал жер сен энең салып берген үйбү? Общественный место болсо ал жерде ар кандай адамдар бар да, туулуп туруп баласы чарчап калгандар бар, өз жаны карайып тургандар. Же болбосо колунда жок үй бүлөлөрдөн бар. Бир аз өзүңөрдү кармагыла. Спасибо за дождь машиналардын аркасына жазып алып, бир демкелерди кылып, шаар-паарларды кылышыбы. Зачем кереги бар ушуна? Эмне кылсаң да үйүңө барып алып кыл. Байкуш ошол жерде боюнда бар аялдар экинчи этаждан карап турат. Көзүнөн байкалат да, муңду карап турганычы. Ушул нерселер токтотпойлу, ушундай эл көзүнө көз кылган нерселер токтотпойлу, а? Жаман зээним кейди жана көрүп алыпчы. Таң калыш адамдарга ушунчалык таң калып бүтпөйсүң да. Оюна келгенде кылышып эле, бир демкелерди кылышып эле. Билет үйүңө барып алып, каалаганың кыл үйүңө барып алыпчы. Ошо роддомго ошентип барбай эле койгулачы. Ошо мүмкүн эмес, болбойт ал. Тарак-турак кылып аялга барып алып, билгениңерди кылтасыңар.